Кезинде Жашыл шаар деген ат менен атак алыска кеткен баш калааны кайра ошол даңкына жеткирүү максатында аракеттер ырааттуу уланууда. Ала Тоо аянтынын эки тарабындагы бул имараттарда эми майда барат ижарачылар эмес, дүйнөлүк соода брендтердин күркөлөрү орун алат. Ал эми аянттын чоң ортосу заманбап ыкмада жасалгаланып, жарыктандыруудан баштап өзгөрүп, бак дарактардын түрлөрү кыркка отургузулуп, шаардыктардын жана меймандардын сүйүктүү жайына айланат. Ала Тоо аянт мындай айтканда борборубуздун ыйык жери да. Бияка баягы туристтер келгенде булар аябай өзүнүн баягы аң сезимине мындай намызданып, аябай жакшы дем күч берүүчү жерге айландырышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө ушундай шартты биз түзүп бергенге ушул проекттердин баарын даярдап атабыз да. Бул элдер бияктан деген мындай ички дүйнөсү мындай ыраазы болуп кеткендей, борбордун аянтына келдим мынакей. Ушундай экен деп башкаларга да айтып, чет өлкөгө чейин жарыялагандай кылган бир шартты түзөлүп атабыз да. Ала Тоо аянтын реконструкциялоонун алкагында быйыл Кара-Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына байланыштуу ушул тапта 45 гана метр бийиктикте болуп турган аянттагы тууну дагы 100 метрге чейин жогорулатуу пландалууда. Ошол эле учурда узун туурасы 20-15 метр болуп турган бул желекти дагы чоңойтуп, Кыргызстан быйыл эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилеп жаткандыгына байланыштуу туурасы 33 метр, ал эми узуну болсо 20 метрге чейин чоңойтуу пландалууда. Шаардыктар болобу же калаага келген меймандар болобу, борбор калаанын босогосун аттаганда эле алгач жолдордун абалы көзгө урунат. Соңку мезгилден тарта чоң көчөлөр менен кошо тротуарлардан бери оңдоп түзөп курулуш иштери колго алынган. Эми тыгындарды жоюу аракетинин аркасында бир нече жерге асма жолдорду куруу жана көпүрөлөрдү салуу иштери башталды. Эки деңгээлүү транспорттук түйүн. Бул транспорттук түйүндүн курулушу Лев Толстой көчөсү менен Жаш Гвардия бульварынын кесилишинде шаардын эң көйгөйлүү кескичтеринен бири ошол жерге куруу пландалууда. Бул боюнча азыр архитектура тарабынан шаар куруу корутундусу иштелип чыгып жатат. Андан кийин долбоорлуу иштер аяктаса, буюрса 25-26 жылдары бул транспорттук түйүндагы курулушу башталат. Шаар ичин иретке келтирүү үчүн Ош базарын жана автобекеттерди шаардын четине чыгаруу боюнча иштер дагы уланууда. Муну менен бирге кичи автобустардан бошотуу боюнча кыймыл схемаларынын долбоорлору иштелип чыгып, жалпысынан 906 маршруттук такси шаардын борбордук көчөлөрүнөн чыгарылды. Андан сырткары акылдуу светофорлор тутуму коюлууда. Реализуем проект. Биз пилоттук долбоорго Алгач Токомбаев, Байтик Батыр жана Абдрахманов көчөлөрүндө акылдуу жол чырактарды коюуну ишке ашырып баштадык. Жол кыймылын башкаруунун автоматташтырылган системасы 21 кесилиште иштеп жатат. Мындай жагдай бул тилкелердеги транспорттун тыгынын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Мындан сырткары жаңы ипподром, Спартак стадионунун кичи аренасы, Аларча жана Аламүдүн дарыяларынын жээгин жакшыртуу планы түзүлүп чыкты. Баш калаада болуп жаткан баардык алгылыктуу өзгөрүүлөр Бишкек шаарынын жаркын келечегине багытталган. Мындай жагдай албетте жайлуу жана коопсуз жашоо үчүн эле эмес, кийинки муундардын бакубат жашоосу жана өркүндөп өсүүсү үчүн дагы өтө маанилүү. Эмне десеңер баарын колдоп беребиз. Бирок тартипти бизге орнотуп бергиле да бул жерде. Өзүңөрдүн кабыл алынган чечимдин баары аткарылыш керек да. Ошого мына МВД менен УВД баарын ошого мүмкүнчүлүгүңөрдүн баарын жумшагыл. Бул жерге бизге келген конокторубуз дагы, анан шаарда жашаган биздин тургундарыбыз, айылдан келген балдарыбыз дагы бүт баары мындай тартиптүү бир шаарга келип, бул жерде правиланы бузгандар эмес, наоборот, ушу тартипке көнгөндөр, тазалыкка көнгөндөр, ошолор керек да бизге. Анан тазалык керек бизге. Бишкек шаары эң жогорку эл аралык стандарттарга жооп берип, дүйнөлүк тажрыйбанын алдыңкы үлгүлөрүн колдонуу менен өзүнүн өзгөчөлүгүн жана кооз көрүнүшүн сактоо аркылуу жаңыланып, жакшырып турууга тийиш. Анткени борбор калаа бүтүндөй Кыргызстандын жүзү. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.